Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан штрих көрсөтүүсү. Ал эми бул иреттагы биз сиздер үчүн коомчулуктагы өзгөчө, таланттуу жана белгилүү инсандардын бейнесин ачып берүүгө арнамакчыбыз. Бул ирет көпчүлүктүн бүйүрүн кызыккан, деги эле акыркы мезгилдердеги шоу чөйрөсүнүн кино тармагынын жылдызы аталган Ырыс Жоомартова Абдиевна. Ырыс Жоомартова актриса, режиссер, психолог. Кыргыз киносунун жана маданиятынын мыктысы. 30дан ашуун көркөм кинолордо роль жараткан. Алардын көрүнүктүүсү Министрдин кызынын махабаты, Абысындар, Шаардык келин Шарапат, Дудук кыз жана башка. Келиңиз, ушул сиздин өмүр баяныңыз жана өмүр таржымалыңыз тууралуу бүгүн кеңири маек кылалы. Негизи саламатсыздарбы? Дагы бир жолу суроолорду бере бергиле. Эң сонун мен даярмын дейсизби? Мен даярмын. Келиңиз, анда чу дегенде эле Ош шаарына кош келипсиз деп туруп, акыркы тасмаңыз тууралуу сөз кылалы. Капкан бул кимдерге арнадыңыз? Кимдерге кайсыл бир идеологияны жеткирейин, сиңирейин деп тарттыңыз? Капкан тасмасы азыркы учурдагы көйгөйлүү болуп жаткан телефон оюндары, компьютер оюндарына көз каранды болгон балдар жөнүндө. Негизи эле биз ушул заманда жашап жатабыз. 21-кылым, техника өнүккөн маал. Чынында эле бул абдан чоң көйгөйлүү маселе болуп эсептелинген. Көз карандылык ата-энелердин жүрөгүн козгоп, ата-энелердин көз жашын куйултуп аткан маселени биз кино аркылуу балдарга мындай тарбия берсекпи деген мааниде ушундай бир ойдо тартылды да бул кино. Көрүүчүлөр бир эле окуучуларга эмес, ата-энелерге көрсөтсөк, бул абдан пайдалуу экен. Ошондой эле балдарын телефон оюндарынан аласталбай жаткан ата-энелерге жакшы кеп кеңештер бар экен деген сөздөрүн айткан. Компьютерде көп отурган балдар бөлүнөт 2-, 3-, 4-чү степендепчи. Эгерде баягы бала көп отурган болсо, көчөгө чыккандан кийин эл менен эмне деп сүйлөшөрүн билбейт, тууган урук менен катышпай калат. Ата-энеге деген сүйүү жоголот, бала агрессивдүү болуп калат да. Ошондуктан менин оюмча, ушул капкан тасмасын көрсө, мүмкүн 100 баладан бир 10 бала же бир 5 бала ушул компьютер оюндарынан алыстаса, биздин бул коомчулукка кылган чоң пайдабыз деп эсептейм. Телефондан эмне эле чыга албай койдуң. Кой деген орда өз телефон чокко отурат. 3 күндөн кийин кредит төгүш керек. Мен алдым беле кредит. Токтот, бул сурайсыз. Ата-энеңер кайда? Ата-энебиз Россияда. Всех ненавижу! Ушул телефонду сүйгөндөй эмне үчүн бири-бириңерди сүйбөйсүңөр? Канышай деген кыздын образын жараткан кызды көрүп аябай таасирлендим да. Даже Гүлабирдин көзүнөн жаш чыгып кетти да. Бул биздин интернеттеги тармактагы азыркы жаштардын баары ушундай болуп атат. Негизичи телефон алып бериң, же болбосо играга кирем, же компьютер алып бериң. Баардыгы эле ушундай талап коюп калышкан да ар бир ата-энебизгечи. Анан бул жагынан дагы алып караганда аябай жакшы таасир этиптир да балдаргачы. Балдарга деле эмес, чоң адамдарга деле, бизге деле. Биз көбүнчө акча дейбиз, акчанын аркасынан кубалайбыз. Балдарыбызга айткан дегенин кылабыз. Көбүнчө биздин жакшы жерлерибиз деле бар. Жайлоого жөнөтсөк болот. Балдарыбыз ага макул болушпайт. Телефон менен балдарыбыздын ооруп калышына, компьютердик оюндар менен балдарыбыздын ооруп калышына бул жалгыз гана бала эмес, мектеп эмес, ата-эне, коомчулук көйгөйү. Ошол коомчулук дагы күнөөлүү экенин кинофильмде кайсы бир деңгээлде бере алган. Анан экинчиден кинофильм аркылуу кайсы бир деңгээлде ата-энелерге телефонсуз жашоого болот, телефонсуз жашоону ата-эне өзү деле ушинтип үйрөтсө болот деген сыяктуу бир мындай бир каймана мааниде бир айтып өткөн жери бар. Анан дагы бир айта турган нерсе, кинофильмге көбүрөөк кандай десем, мектеп окуусуна караганда ата-энелерди көбүрөөк чакырык жасагандай бир нерсе бар да. Балага деле таасирин тийгизет, бирок ата-энеге көбүрөөк пайдасы тиет. Азыр алтындай убактыларын телефон чукуп, телефон тешип өткөрүп атышат. Түнү менен уктабай телефондо отуруп атышат, оюндарды ойноп атат. Эрте менен турса баштары какач, көздөрү кыпкызыл, чылпак баскан, өздөрү кайсы сабак болорун билбейт.
ошентип мектеп окуучулары деле студенттер деле сабакка жөнөп калып атышат да. Эми бул жерде ачуу чындык бар да, бул же жанагы көздөрү чылпак баскандардын арасында сиз биз деле барбыз туурабы? Өзүңүз деле мындай Жок, мен бу жерде бул ордан четте калбаган болсоңуз керек. Жок, менин оюмча силер туура эмес түшүнүңөр болуш керек. Интернет зависимость деген бар, и компьютерная игровая зависимость. То есть бул экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Интернет мен деле көп чукубаганга аракет кылам. Өзүңүз демек Мен алысмын. Мен телефондо бармын, Инстаграмда бармын, Фейсбукта бармын. Бирок менин телефонумду мына жанымда жүргөндөр өзүмдүн жардамчыларым иштетишет. Мен көп жолобогонго аракет кылам. Себеби бул чоң ооруга мен да кабылгым келбейт. жакшы Мен Инстаграмга сүрөтүмдү жүктөп койчу кыздарым бар, жазып койчу кыздарым бар, жооп берчү кыздарым бар. Ошондуктан мунун зыяндуу экенин билип туруп мен кыздарга жүктөп койгом да. мындай айрыкча зыяндуулугу тууралуу айта турган болсок, чындап эле чоң адамдар деле акыркы мезгилдерде ушу соцсеттерден кантип баш тартсак экен деген бир чоң көйгөйгө капталып атышат да, жумуштарынан калып дегендей. Деги эле акыркы мезгилде бул сокку сизди дагы баягы четте калтырбай эсекин бир тээп өтөйүн деди окшойт. Аныгыраагы ошол эле соцсеттердеги сүрөт боюнча сөз кылсак. Расул Маматкулов менен болгон сүрөтүңүздө. Расул Маматкулов биздин үй бүлөлүк достордон болуп эсептелет. Мен Расул Маматкулов менен келинчеги Катя менен мен абдан жакшы мамиледемин. Анан эми журналисттер ушакчысыңар. Биз сүрөткө түшкөндөн да коркобуз. Акыркы күндөр ушу көчөдөн чүчкүргөндөн да коркчу болдум. Себеби деген тез эле ушу интернет баракчаларына тарап кетип атат. Расул Маматкуловдун менен Ырыс Жоомартованын ортосунда эмне бар? Биздин ортобузда кийим бар болчу ал жерде, биринчиден. Экинчиден биз доспуз. Үчүнчүдөн деген бу жерде бизге мындай ошондой экөө 20 жылдан бери ойношу экен. Анан Расул Маматкуловдун ойношу Ырыс Жоомартова дегидей, бул жерде эч нерсе жок. Мен коркпойм. Анан өзүнчө эле баягы өзүңүз айткандай ушакчы журналисттер таратып койду деп айткыңыз келет. Таратты ооба. Мени бир аз шалатыңыз келип, ушакчысыңар деп айттыңыз. Бирок ошол эле учурда ал сүрөттү сиз өзүңүз жүктөдүңүз. Мен ал сүрөттү оюмда эч нерсе жок жүктөдүм. Жүктөгөндөн кийин эле мен бир түнкүсүн бир 2-3-төрдө менин кыздарым жүктөптүр. Эртеси күнү саат 9:30 алып койдук. Ошонун ортосунда чыгып кетти да. 99 адам бөлүшүп кеткен. Бул мен жүктөгөн жокмун, менин жардамчы кыздарым жүктөптүр. Айданалар жүктөгөн экен. Алар дагы менден тил укту. Ошондуктан жазылган комментарийлерге кандай бир мындай кандай сезимде калдыңыз? Сизге кандай таасир этти ошол нерселер? Биринчи күнү чындап эле мен башыма мындай биринчи абдан жүрөгүмө катып алдым, бирок баягы өзүм психолог болгондуктан айтса айта беришсиң, башкысы мен Кудай алдында тазамын деп чыгып кеттим да, оор абалдан. Бирок чындап эле катуу сокку. Психологторго деле катуу сокку болот демек. Психологторго деле катуу сокку. Бирок колуман келишинче башка нерсеге көңүлүмдү буруп чыгып кеткенге аракет кылдым. Бул бир гана ошо жана сайттарда эмес, бул супер эмнеле тиги YouTube каналдарга да чыгып кетиптир, Facebooktарга да чыгып кетиптир. Азыр биринин артынан бири чыгарып атышат. Муну эми токтото албайбыз. Үндөй коюп эле жаап коеюн деп чечтиңиз. Бул эми аракет Гүлшайыр Садыбакасова эжеге да чалдым, Катяга да чалдым, сүйлөштүм. Эми колубуздан келбейт да токтоткон. Газета болсо баарын сатып алып койсок, өрттөйсөк болот эле, эми колубуздан келбейт экен. Расул Маматкулов өзү кандай реакция берди? Деги эле сизге бир түшүнбөстүк Расул Маматкулов же колдоо иретиндеги жок, эч нерсе деген жок, сүйлөшкөн жокмун. Мүмкүн ага деле оор тийгендир, себеби деген неберелери бар, кызы чоңоюп, дагы бир кызы чоңоюп келатат, аяна мүмкүн оор тийгендир, бирок айла жок. Чыдашыбыз керек. Мына ушундай сөздөр чыгып атат, соцсеттериңизди, соц барактарыңызды текшергендер көп, бирок бир дагы жерде өзүңүздүн жолдошуңузду мына булар мындай жакшынакай үй бүлө деп бир сүрөттөрдү чыгарып, жакшы пикир жазгандар негедир мындай аздык кылып атат да. Мен өзүм неге жолдошуңуз кандай реакция кылды, анан аны эмнеге чыгарбай атасыз? Өзгөнүн жигити Мырзакеден аты Кубаныч, бирок ал сүрөттөрүмдү балдарымдыкын меникин эч качан чыгарба деп суранган. Мен ошол анын суранычын аткарып келем. А өзү кандай кабыл алды? Өзү бир аз таарынгандыр. Кучакташып, өбүшүп түшкөн сүрөттөрдү токтот деди. Токтот деди.
башка эч нерсе деген жок. Себеби ал түшүнөт. Себеби Расул менен биз чогуу бир үй бүлөлүк катташыбыз бар, шернелеш катташпыз. Расулдун жубайы Катя менин эң жакын курбум. Ошону билди. Эгер Расулдан башка бирөө болгондо мүмкүн танк этип эле башка бир жемекмин да. Ошондуктан Расул болгон үчүн бул менин оюмча туура түшүндү. Мына ушундай оор болуп атат бизде дейсизби? Бизде ушундай болуп атат. Жанагы жазылган комментарийлерчи оор тийди деп атпайсызбы? Ошолорду мисалга кандай деп ойлойсуз? Кандай адамдар ушундай бир баягы ооз калбаган сөздөрдү жазып коюп? Аябай жаман сөздөр жазып атканда? Жаман сөздөр жазып атышат. Мени жакындан тааныган, мүмкүн көрө албаган, жанымда жүргөндөр жазып аткандыр. Эми азыр башка бирөөнүн атын жамынып, дөңгөлөктүн сүрөтүн коюп, чайниктин сүрөтүн коюп, гүлдүн сүрөтүн коюп эле ар кайсы ачып алып эле жазып атышпайбы? Мүмкүн менин тааныштарым, менин жакындарым жазып аткандыр, мен айта албайм. Но сөздүн ачыгы көрө албагандар ичтарлардан чыккан сөз. Жакындарым деп алар Кудайдан жазасын алат деген ойдомун. Жакындарым деп калбадыңызбы? Негизи мындай мамилеңиздер кандай? Шернелер көп болобу сиздер менен мындай биргеликте бир компания дегендей, Мен мындай дос катары ага окшогон мындай кучакташып түшкөн сүрөттөр көп эле болсо керек. Бир эле ал эмес. Биз ошо Расул Маматкулов, Катя, Гүлшай Эреже, Бекборбиев, Алтынай Нарбаева, Динара Акулова, кыргыздын мега жылдыздары менен биз өзүбүзчө бир шернебиз. Андан кийинки шернемде дагы Чынар Капарова, Токтай Мамедалиева, Жанета Бабкова бир жагында, Юрий Бабков болсо биринчи жагында шернемде бар. Анан кийинки шернеде Мирлан Жетигенов, Кайрат Кыргыз, Гүлипа Гелбаева. Айтор булардын баары көп. Айтор ар бир топ өзүнчө белгилүү адамдар. Мен бардыгы менен шернелешмин. Бардыгы менен ачык сүйлөшөм. Бардыгы менен ушундай сүрөттөр көп. Бардыгы менен кучакташып, жакшынакай эми мүмкүн ыкташып, тим эле укмуш сүрөткө түшүптүр деп айланайын денебизди бөлүп чыгарышыптыр. Тиги белден ылдый өзүнчө чыгарышыптыр, кучакташып түшкөн сүрөттөрүбүздү. Белден өйдө өзүнчө чыгарышыптыр. Эми бул кандай адамдын, кандай арам адамдын оюна келип ушуну жазып атышат, мен түшүнбөйм сөздүн ачыгы. Андай досторум көп кучакташып сүрөткө, мындан кийин кучакташып сүрөткө түшкөндөн да коркуп калдым. Мындай алыс турчу айтып дешиш керек болуп калды. Сүрөткө түшкөндө тартып колуңду кучактаба дешим керек болуп калды да. Сиз бул жерде психолог эмессизби? Бул адамдарга бир кандай бир чара көрүш керек, эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Ошол эле капкандын 2-3 серияларын тартасызбы, чоңдорду коюп? Кайсыл жанагы журналисттер боюнчабы? Аныгыраагы жанагы тескери пикирин жазган, тараткан. Бул жөнүндө азыр планда мен сизге ушул жерден өзүмдүн пикиримди айткым келет. Себеби баягы тараткан, жазгандын баардыгын эле булар журналисттер деп айтканга болбойт. Журналисттер андай эмес. Ал жерде журналисттер отурат. Сайттан иштеген журналисттер отурушат. Журналисттер деп айткыңыз келет баары. Журналисттер отурат. Демек анын баардыгын сиз өзүңүз тааныйт экенсиз. Телевидение силердики бөлөк журналисттер. Телевидение бөлөк, именно сайттар менен, газеталар менен иштеген журналисттерден мындай байкабасак болбойт да. Силердики го эми телевидение мындай көзөмөл бар. Муну чыгарса болбойт, чыгарбаса болбойт. Ой, чыгарса болот, болбойт деген нерсе силерде бар да. Ошондуктан бул силерге тиешеси жок. Канседе рахмат, бир аз аттанып алдым. Эрке аялмын деп атасыз, ошондой эле баягы тентиген аялмын деп дагы тамаша иретинде кошуп кеттиңиз. Көп жерлерде көп иштерди бүтүрүп атасыз, бул жагын баалабай койгонго болбойт. Бирок сиз деги эле мындай аял катары үйүңүздө жолдошуңузга тамак жасап берген учурлар болгонбу? Акыркы жолу качан кайсы тамак жасап бердиңиз? Жөнөкөй аял катары, жашыңыз бир топко барып калган, үй бүлөнү чогултуп, бир үйдө бир уют уюштурганга салым кошосузбу деги эле? Ооба. Эми мен баягы Бишкек шаарында жашайм. Анан Бишкектеги жумуштарым болуп аткан кезде кээде бир жумада бир жолу же бир айда бир жолу өзүм тамак жасап калам. Бир айда бир жолу эле? Башка убактарда жолдошуңуз жасайбы? Жок, башка убакта кызым чоңоюп калганда кызым жасайт. Кыздар бар, келип жардам берип турушат. Анан өзүм деле ушул жүрөгүм өйүп жүрөт мындай үй бүлөгө артист болгондон кийин үй бүлөгө көп көңүл бура албай калат экенбиз. Себеби деген мен баягы көп жерде иштегендиктен үйгө кечинде эле келип, кичине сүйлөшүп отуруп, чай ичип эле анан уктап, эртеси күнү таң атпай туруп кетип, ушундай менен өтөт да күндөрүм. Көп учурларда гастролдоп, анан кайсы шаарларда болуп. Ооба, көп жерде болом. Жакынкы арада мисалга мына ошол гастролдорду кыскартып, үй бүлөмө арнайым деген ойлор жок. Планда жок. Дагы деле бир аз шоктонуп атат. Дагы деле тентийм. Азырынча. Кандай максаттарыңыз бар? Алдыда быйыл бир 3 комедия, анан бир социалдык тасма тартсакпы деген планда бар эле.
бир комедиясы 70% тартылып бүттү. Эми калган 2019 жылдын жай айларына калды. Февральда дагы бир 10 күндүк кино тарта турган бир иштерибиз бар. Андан кийин жайкы июль-август айларында тасмаларды тартып бүтүп, күзгө Кудай буйрса ноябрларга чыгарып калабыз. 30дан ашык тасмада роль жаратыпсыз, анан ошо өзүңүздүн баягы купулуңузга толгон ролду жарата алдыңызбы? Деги эле мындай кинодогу ролдоруңуз тууралуу эмне айта аласыз? Мындай аябай бир кылыктуу аялдарды көп аткарасыз да. Негизи кинодо ролдорду жанагы жини тез келген, эми орусча айтканда стерва деп коюшат го. Ошондой аялдардын ролун көп жараттым. Ошон үчүн баягы көчөдөн жолукканда дагы мындай коркуп, чоо сүрөткө түшө албай, ато араң келдик, эже жакшы эле адам турбайсызбы, күлөт турбайсызбы деп мындай көп угам да. Ошондуктан негизи купулума эми кийинки сурооңо жооп берейин. Купулума толо турган тасмалардан бири бул Абысындар. Негедир ушу Абысындар тасмасында өзүмдүн жакын курбуларым Жамиля Муратова, Алымкан Таштанбекова, Сакиш тартылды эле. Ошолор менен чогуу жашап, чогуу жүрүп, чогуу тамактанып атып, өзүмө ушул кино жакшы аткарып бердимби? Негизи эле ушул Абысындар тасмасы мага абдан жагат, өзүмө купулума толот. Ошолорго анан аныгыраак ошол тасмага ыр жаздыңыз. Саундтрек тарттык да, ошого жаздырдык. Келиңиз анда ушул жерден өзүңүз продюсерлик кылган Абысындар тасмасына саундтрек катары жазылган ырыңызды элге тартып алып, анан маегибизди уланталы. Соннурдагамда. Жатсам турсам, жетпедим канча бачым чуркасам да, жетпедим канча бийик колду сунсам, сезбедиң сүйүү таңыны атканды. Жарыңды сыйларсың да, аярсың да, сен анын аришине даярсың да. Ага сени жөпчөнүк бир кишисиң, ага сени жөпчөнүк адамсың да. Ага сени жөпчөнүк бир кишисиң, ага сени жөпчөнүк адамсың да. Баш идим тагдырлардын салганына, өкүнүдүн сага жетпей калганыма. Кошулбайм бирок сүйүү жок дегенге, ишенбейм махабаттын жалганына.
Акыл бакеңерге орун бербейсиңерби? Акыл келиңиз. Отур. Ой, сонурду айтып турбайбы? Кел. Арбизала. Мен биринчи жолу кушум. Ой, мен деле биринчи жолу кушум. Шоу бизнесте азыр ыр жаздырып, жар айтып, адамдар аябай бир шоу бизнес болуп атпайбы бул жакчы? Ошол нерсе тартыбы же негизи эле консерваторияга окуган эмне түрткү болду сизге? Ырдап чыксамбы деген ой болгон да. Мен элдин баары эле ырдайт, мен эмнем кем депчи. Менин деле колумдан келет тең. Эми ырчылар деле киного тартылып атпайбы? Эми ырчылардын оңоюраак ыр жаздырганын көрүп калган окшойсуз. Ооба. Мен деле сайламын элем. Юрий Бабковдун өзүнүн баягы ырдайлы кыргыз ырларынын долбоорунда ырдап жүрөм. Жар айтмак тургай тамада болуп жүрөм. Көп жерлерде чакырганда тамада болуп, Мирлан Жетигенов экөөбүз Ошко чейин келип бир топ тойлорду башкарып кетебиз. Анын үстүнө тентейт деген справкам бар. Чакырса кете берем. Сондуктан мен оюмча, эгер адам позитивдүү болсо, дайыма көңүлү жайдар болсо, эл менен мамиле таба билсе, адамдын жашоосу кызыктуу болот. Мындан ары эми кинодон көрөбүзбү же сахнадан көрөбүзбү? Мен бири экинчисине тоскоол болбойт дегендей. Мен өзүмдүн кызым чоңоюп келатат, 22-де, Наргиза. Азыр Бишкекте Жал кинотеатрынын жетекчисимин. Актерлук чеберчилик курсун ачкан, вокал ачтым. Ошол жерде кызым азыр вокал менен алектенип аткан кези, мен бул жактан баргандан кийин өзүмдөн мурун ошол кызымды ырдатып, клиптерин тартып чыгарсамбы деген оюм. Буга орус мектепти бүткөндүктөн башында макул болгон эмес, бирок ушундай татынакай суп-сулуу кызым бар, жутуичидей болгон. Мактанып коеюн. Аты Наргиза, мен ушул кызымды өзүмөн мурда дагы ырдатып, ушул кызымды чыгарсам деген оюм бар. Тактап кетели, канча балаңыз бар өзү? Бир кыз, бир уулум бар. Айбек улуусу аспирантурада окуйт, өзүнүн жеке иши менен алектенет. Кызым кинотеатрдын жетекчиси, азыр ошого өткөрүп бердим. Жакында бир жума болду буяка келерде. Эми ал Савиан университетинде окуйт. Демек, кызыңыздын үнү жакшы? Абдан жакшы. Уялбайм. Тасма тартуунун өзү 24 саат талап кылган кезде, сиз кууда кайсыл мезгилде мындай окутуучу болуп билим берүүгө жетишип атасыз? Мен ал жактан 0,25 гана ставка менен иштеп жүрдүм акыркы жылдары. Азыр деле иштейсизби? Азыр жакында эле 2 ай мурун арыз жазып чыктым. Чыгып алдыңыз? Чыктым. Мен Кыргыз Улуттук университетинде көп жыл эмгектендим. Быйыл жакында 2 ай мурун гана арыз жазып жумуштан чыктым, себеби деген айлык аз, бирок Улуттук университет көп убактымды алып коет экен. Ал жакта баягы рабочая программа жазыш керек, студенттер менен чогуу болуш керек деген. Бирок мен Кыргыз Улуттук университетине абдан чоң эмгек сиңирдим десем жарашат, себеби деген студенттерди мен туура тарбия берип, өз убагында бир топ студенттерди жакшы жолго салып, көптөгөн тесттерди өткөрүп, көптөгөн сабактарын өткөрүп, көп жыл иштедим. Жакшы. Акыркы суроом болсун да. Айлык аз деп атпайсызбы? Бул эми айлык аз дегенде акчасы көп, балким мына ошол бизнеске анан кино тармагына ырдаганга ошол акчанын айынан өтүп аткан жоксузбу? Жок. Кудайга шүгүр, жетиштүү үй бүлөмүн, бардыгы бар, үстүмдө үйүм, астымда казаным. Бирок кеп анда эмес, бул жөн гана кызыгуу. Мен ырдап чыгып акча табайын деген нерседен өткөм. Бул баягы ар бир аял өзү 40 жаштан кийин өзүнө жаккан бир профессияны же хоббини таап алектенбесе, психологиялык жактан жабыркап калат. Жашы өтүп баратат да. Ошондуктан жашы 40тан 50 жашка чейин ар бир аял өзүнүн хоббисин таап, өзү алектенсе, жашоосу кызыктуу болот. Чоң рахмат. Себеби деген 50ге чейин чыгасың, 50ден кийин уже коркосуң ылдый түшкөндөнчү. Себеби андан ары карылык. Анан 60, 70, 80, анан өзүңөр билесиңер, өлүмдөн эч ким качып кутулган эмес. Ошондуктан менин оюмча аялдар өзүнүн психологиялык жактан мындай көңүлдүү, шаттуу алып, жашоосун кызыктуу алып барыш үчүн сөзсүз өзүнүн бир жакын хоббиси менен алектениш керек. Биз сиздин ар дайым 18 жаштагы кыздай сулуу, анан кылыктуу бойдон калышыңызга тилектешпиз. Үй бүлөлүк бакытта каалайбыз. Чоң рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен Штрихтин бүгүнкү көрсөтүүсү дагы соңуна чыкты. Кайрадан кийинки жекшембиде жолугушканча саламатта туруңуздар.